Dindegi аялдын орду. Эмне үчүн биз бул маселени кайра айтып келебиз? Себеби дегенде чындап эле дин аял укугун, аял абийирин, аял намысын, аялдын кадыр сый ордун өтө бийик көтөргөн. Эгерде биз башка маданияттарды, башка мыйзамдарды, башка нормаларды карасак, ал жерде деле аял деп кыйкырышат. Бирок аялды чындап эле коргогон булак, чындап эле аялды коргогон мыйзам бул исламдан өткөн күчтүүрөөк эч бир мыйзам жок. Ойлобош керек. Бул киши чыгып алып динди мактап атат го деп, жок, мен мактагым келбейт. Болгону аялдарга керектүү, пайдалуу баалуулуктарды жана мыйзамдарды эскертким келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынан 14,5 кылым мурда келген мезгилде араб чөлкөмүндө аялдардын орду кадимки базарда сатылган буюм катары болчу. Мен ойлойм, башка чөйлөрдө деле керек болсо биз жашаган чөлкөмдөрдө деле аялдар дайыма эле четтетилип, бир аз обочолонуп, бир аз аларга зарыл болгон деңгээлдеги алардын чыныгы энелик же аялдык же кыз келиндик орду берилбей келген. Дин аркылуу келген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң алгачкы кылган аракети эмне болгон дегенде, аялдар буюм катары бааланбаш керек деген. Бул биринчи. Экинчиси ма акрамахунна илля карим ва ма аханахунна илля лаим деген. Аялды бир гана сый урматты билген сыйлуулар гана сыйлай алат. Аялды кордуктан башы чыкпагандар гана кордой алат деген. Бул сөздү айтып аткандыгымдын бир негизги себеби бар. Биздин баракчабызга кайрылуу аркылуу түшкөн каттардын басымдуу бөлүгүндө бүгүнкү күндө аялдардын чындап эле кордук көргөндүгү, алар өз эркектеринин, өз күйөөлөрүнүн колунан жакшы эмес мамилени көргөндүктөрү тууралуу бир канча кайрылуулар бизге күн сайын келип турат. Кайрадан баса белгилеп айткым келет. Эмне үчүн биз 21-кылымда жашап келип туруп, аялдарга болгон мүнөзүбүз дагы эле өзгөргөн жок. Эмне үчүн биз аялдарга туура мамиленин өзүн кайсы бир деңгээлде эркекке теңеп алуу катары биз санайбыз. Эгерде сиз өз аялыңызга, кайненелер үчүн, өз келиндерине, кайнаталары үчүн, кайнилери үчүн, кайнысиндилери үчүн өз келинине болгон, өз жеңелерине болгон мамилени жакшыртып коюунун өзүн ага артык баш мамиле кылган катары баалашыбыз керек. Бул туура эмес көз караш. Аларга биз канчалык урмат менен, аларга канчалык биз адамдык деңгээлде мамиле тутуу аркылуу биз алардын биринчи Кудай астындагы укугун беребиз, экинчиден биз аны өзүбүзгө тең адам катары мамиле тургузуу менен үй ичиндеги үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгына тегиз, тең, барабар бактылуулуктун сезимин биз орноткон болобуз. Адамга курсагына канчалык ашты толтурба, анын отурган жерин канчалык мамык менен даярдаба. Бирок сенин мамилең, кабак кашың, оозуңан чыккан сөзүң, карегиңден чыккан көз карашың ага өз заарын чачып турган болсо, ал адам үчүн курсагындагы жеген ашы аш эмес, жегени желим болуп, ичкени ириң болуп, жашоосун караңгы түн каптайт. Мен айткым келген маселе мына ушундай тагдырга кабылган келиндердин тагдыры жөнүндө. Эмне үчүн биз келиндерди экинчи сорттогу, же болбосо келгин адам катары, же болбосо убактылуу пайдалана турган жан катары, же болбосо анын күчү адал, анан жегени арам болуш керек. Эмне үчүн? Ким өзүнүн кызын ошондой тагдырга ыраа көрөт? Мен өзгөчө белгилеп айткым келет. Өз аялдарына, же болбосо өз келиндерине
ушундай ырайымсыз мамиле кылып келгендерге кайрылгым келет. Силер өз кыздарыңарга ошондой тагдырга туш келишине ыраазы болосуңарбы? Айтып коеюн, эгерде өз келиниңерге ошондой мамилени тутсаңар, анда өз кызыңардан ошондой оор тагдырды эртеңки күнү бат эле таап калышыңарга кепилдик бар. Себеби дегенде Алла Тааланын таразысы өтө туура иштейт. Ошондуктан келиңиздер биз чөйрөдөгү болуп аткан окуяларга көңүл буралык. Эмне үчүн кайсы бир келин оозу мурду кескиленип, кордолуп, ал калган жашоосунун баарын кайгыга өткөрүш керек эле. Кайгыда өткөрүш керек эле. Эмне үчүн биздин кыздарыбыз турмушка чыкпай, турмушка чыга элек, төрөй салып туруп балдарын таштанды чакагаларга салыш керек эле. Эмне үчүн келиндер турмушка чыгып, 3-4 бала күтүп, 3-4 бала көтөрүп, аларды чоңойтуп атып, бирок эртеңкиден үмүтү жок, дайыма кайгыда өмүр кечириш керек. Эмне үчүн биз аларга үмүт жандырбайбыз? Эмне үчүн аларга эртеңки жакшы күн бар экендигин алардыга шык берип, бүгүнкү ансыз да оор болуп аткан жашоодо аларга тирек болбойбуз? Билем, ар бир эле үй кыялдагыдай турмуш кура албайт. Бирөөнүн кичине оокаты жетишпейт, бирөөнүн үй жайы ордун таба элек, бирөөнүн кайсы бир айлыгы аз, бирөөнүн ден соолугунан кичине, бирөөсүнүн бир баласы ооруп калган, бирөөсү айыл жеринде жашайт, бирөөсү шаарда жашап туруп жетишпей атат. Бирок мына ошолордун баарысы сыноо катары келип атса, мына ошол сыноонун үстүнө дагы кошумча сыноо кылып, үйдүн ичиндеги болуп аткан кайгынын, үйдүн ичиндеги болуп аткан жетишпестиктин бирден бир күнөөкөрү болсо дагы бул келин болуш керек деп, аны эң четки адам катары кабылдоо, бул жеткен кара өзгөйлүк, жеткен динден чыккан адашуучулук. Ошондуктан айтам, кыздар, келиндер, эгерде силер чындап эле бакытты издесеңер, анда динден издегиле. Эгерде чындап эле жакшы жашоонун жолун издесеңиздер, анда динден издегиле. Дин гана кайтарып берет.